Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз коомдо соңку кездерде, акыркы убактарда эң көп талкууланган, кимдир бирөөлөрдүн бүйүрүн кызытып сүйүнткөн, кимдир бирөөлөрдүн кыжырын кайнаткан тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал көп аял алуу маселеси же аны полигамия деп дагы коет экен. Бул темада кеп болсо эле бизде эки жеке бөлүнүп калышат экен. Бир тарап шарият көп аял алганга жол берет. Куранда бул нерсе бар, көп аял ала бериш керек дегендер. Экинчи жаат аялдардын укугу тебеленип атат, айымдар, кыз келиндер кордолуп атат деп чырылдашат. Эми келгиле эмоцияны четке коюп, акыл менен, фактылар менен, мындай жанды ачыштырган бир чындыктар менен бул маселени бир талдап көрөлү. Дегенде биз карап көрөлү, тарых эмне дейт, ислам дининен бөлөк диндерде көп аял алуу жагы кандай болгон, андан кийин ислам дини, Куран эмне деген нормаларды киргизген, ушул жагын бир мындай карап көрсөк болот. Соңку кезде көп аял алуу темасы курчуганда көбүнчө бул түшүнүктү ислам дини менен гана байланыштырып жүрүшөт. Бирок тарыхка кылча айтсак, ислам келгенге чейин эле дүйнө жүзүндө аял алууга сан жагынан эч чек койгон эмес. Шагыратып аял үстүнө аялдарды ала берүү, ушундай нерселерге жол койгон кандай гана диндер, кандай гана маданияттар, кандай гана салттар болгон эмес. Мына мисалы үчүн иудаизм динин карасак, байыркы жөөт маданиятында аялдардын санына эч кандай бир тыюу салынган эмес экен. Соломон падыша деп коебуз, мына Сулайман падышанын 700 аялы, 300 токолу болгон. Ал эми анын атасы Дөөт падышанын, Давуд падышанын дагы бир нече аялдары болгону белгилүү. Ошол доордогу түшүнүк боюнча аялдын көптүгү падышанын мындайча айтканда кубатын, байлыгынын, мүлктөрүнүн молдугун билдирип турган экен. Индиянын байыркы эпосторуна, диний жазмаларына үңүлө турган болсок, көп аял алуу кадимки көрүнүш болгон. Индуизмдеги эң кадырлуу кудайлардын бири Кришнаны билесиңер. Ошол Кришнанын 16 миңден ашуун аялы болгон деп айтылат. Ал эми Раманын атасы падыша Дашаткаранын 3 негизги аялы, ошондой эле жүздөгөн башка аялдар болгон. Байыркы Кытайда көп аял алуу жагы мамлекеттик деңгээлдеги иерархияга айланган. Кытай императорлорунун кадимкидей гаремдери болгон. Мисалы, Цин династиясынын тушунда императордун гареминде миңдеген аялдар болгон. Бул деген эми мындай норма деп эсептелген. Эми ислам дини пайда болгонго чейинки Аравиядагы абалды айта турган болсок, илгери араб коомунда аялдардын эч кандай бир укугу болгон эмес. Бир эркек каалашынча аял ала берген. Эгер ал өлө турган болсо, өлгөн эркектин аялдары мурас катары анын уулдарына же туугандарына өтүп кете берген. Анан калса үй бүлөдө кыз төрөлсө уят катары эсептелинген. Кыздарды киши ордуна көрбөй араб эркектери намыстанышчу. Ошонун айынан кыздарын тирүүлөй көмгөн. Мына ушундай караңгы, ашмалтайлык өкүм сүргөн замандар болгон байыркы арабтардын жашоосунда. Анан ислам дини келди дагы бул маселеге чекит койду. Көпчүлүк адамдар ислам динин көп аял алууга жол ачкан деп мына ушундайча бир жаңылып жүрүшөт. Тарыхты карасак, ислам көп аял алуудагы башаламандыкты чектеген. Куранда мына Ниса сүрөсү бар. Ошол Ниса сүрөсүндө аялдардын санын 4төн ашырбоого буйрулган. Ислам дини келгенде 10 аялы бар Ибн Салама аттуу бир сахаба болгон. Ошол сахабага Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4төөнү калтыргында калган менен ажыраш деп айткан. Эң башкысы, ислам дини бирден көп аял алсаң болот дегенден мурда, эгер адилеттүү боло албасаң, анда бирөө эле жетиштүү деген шартты койгон. Башкача айтканда, аялдарга карата жоопкерчиликти биринчи орунга чыгарган. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ислам тарыхында көптөгөн согуштар болгон. Мына Бадыр согушу, Ухуд согушу, Ангек согушу сыяктуу ошол
ошондой согуштар болуп турган эми. Ошол согуштарга кимдер барган? Эркектер барган. Согуш болгон соң адам өлөт экен, эркектер кырылат экен, алардын аялдары жесир, балдары жетим калат. Ислам дининде ошондой учурларда жесирлерди нике менен аялдыкка алып камкордукка алуу мүмкүнчүлүгүн эркектердин мүмкүнчүлүгүнө, жоопкерчилигине жүктөгөн. Демек, исламга чейин дүйнөдө көптөгөн диндерде, салттарда, маданияттарда жүздөгөн, атүгүл миңдеген аял алуу мындай норма катары кабыл алынып келсе, ислам дини бул санды 4кө чейин түшүрүп, ошол маселен согуш шартындабы же тынчтык учурларындабы аялдын материалдык, моралдык укуктарын коргоо милдетин киргизген. Бул ошол байыркы замандагы коом үчүн чоң жаңылык, чоң социалдык реформа болгон десек болот. Байыркыны, ислам тарыхын, Курандагы көп аял алуу маселесин биз эми мындай учка эле түшүндүрдүк, түшүнүп алдык. Эми мына бүгүнкү күнгө Кыргызстанга кыргыздардын көп аял алыш керек, албаш керек деген кырылыш майына келе турган болсок, кайсы бир тарапка жан тартып туура деп тыянак чыгарбай, же туура эмес деп жээрип, жамандап, бүтүм кылбай, бул маселе боюнча реалдуу акыбалдар кандай, ошону бир мындай кыскачараак учкай айтып өтөлү. Анда мындай, чүй дегенде эле мыйзам жагынан баштасак. Биз Кыргызстан кандай мамлекетпиз? Дин мыйзамдары менен жашаган шариаттык өлкөбүзбү же светтикпи, ошону тактап алалы. Биз баарыбыз билгендей эле светтик өлкөбүз. Светтик өлкө десе эле кээ бирлер динге каршы система деп ойлошот. Андай эмес. Светтик өлкө деген исламды кармайсыңбы, христиан болосуңбу же башка динди кармай бер, кааласаң Кудайга ишенип жаша, кааласаң Кудайга ишенбеген атеист бол, кааласаң жөн эле гражданин, жаран болуп, динге аралашпай, жекече бир адамдык, бир жакшы сапаттарды тутуп жаша. Ким гана болбо, эмнеге ишенбе же ишен, өлкөнүн башкы мыйзамын, конституциясын сактап жаша деген сөз бул светтик деген түшүнүк. Ошол светтик делген Кыргызстанда муфтияты бар, алымдар кеңеши бар, мечит, медреселери, минбарларда баян айткан алымдары, эл кыдырып исламды жайган даватчылары бар дегендей. Ошол эле учурда баягы коңгуроолор кагылган чиркөөлөр дагы бар. Ар жекшемби сайын чиркөөгө каттаган православ, католик христиандары бар. Атүгүл иудаизм динин тутунган иудейлер Бишкекте, мына Бишкек шаарында синагогага дагы барып турушат. Чүйдө мына Горная Маевкада Будда храмы бар. Өлкөбүздө Бахаи диний борборлор бар дегендей. Кыскасы ушундай светтик мамлекет Кыргызстан. Ошол светтик өлкөбүздө мыйзамда көп аял алуу кандай каралган? Мыйзамда бирден көп аял алуу кылмыш деп эсептелинет. Чыныгы жашоодо адамдардын реалдуу тагдырларында кандай? Мыйзамдан коркуп, мыйзамды сактап, кыргызстандык эркектерде көп аял албоо керек деген мыйзам кынтыксыз аткарылып атабы? Жок. Жөнөкөй жарандардын арасында дагы, ак үй көк үйдө иштеген жогорку төбөлдөрдүн арасында дагы, көп акча айлантып жүргөн бизнесмендердин, ишкерлердин арасында дагы бирден көп, экинчи, үчүнчү, төртүнчү баланчанчы аялы барлар, эл билбеген жашыруун токолу барлар көп. Бул эмне деген сөз? Бул Кыргызстанда көп аял алууга болбойт деген мыйзамың бул башка, мыйзамыңды кыйгап өткөн, аттап өткөн чыныгы жашоо башка. Адамдын тагдырлары мыйзамдан башкачараак деген сөздү туюнтуп билдирип турат. Эми андан ары карай айтсак, көп аял алуунун себептери, ошонун жагдайлары дагы бизде аргыл экен. Мыйзам муну чектегени менен биринчи аялына билгизбей, анын каалоосун сурап да койбой, башка аял менен таанышып, анан сырдашып, никеге макул болушуп, анан молдокеге чогуу барып, шариаттык жол менен нике кыйып, балалуу чакалуу болушуп, анысын эч кимге билгизбей, шайма-шай, карышкыр дагы ток, кой дагы бүтүн форматта тымызын жашап жаткан мисалдар бар. Ошондой эле
экинчи аялы барлыгын жашырып жүрүп, акыры бир күн билинип калып, эки оттун ортосунда калып, аргасы куруп жүргөн кыргыздын эркектери, андан жабыркап эмне кыларын билбей жүргөн экинчи аял статусундагылар дагы бар. Андан кийинки жагдай, биринчи аялына экинчисин алууга ниети барлыгын ачык айтып, биринчиси макул болбой чырдаса дагы шарият буга жол берет деп, шариятка таянып, токол алып, ызы чуу менен жашап аткан эркектер да бар. Анан эми турмушта ар кандай нерселер болот экен. Аялынын ден соолугунда бир мандем бар. Мисалы такыр төрөбөй турган негизибиз себептер болуп, күйөөсү аны менен ошол маселени урушпай, талашпай, ачык кеңешип, аялы күйөөсүнүн кадырына жетчү токолду өзү издештирип, өзү тандап, сураштырып, өзү дыкат караштырып алып берип, чогуу жашап эле жүргөн окуяларды дагы биз угуп жүрөбүз, туурабы? Анан жогорудагы окуялардан дагы бөлөкчө жагдайлар дагы болот экен. Калыстык үчүн биз аны дагы мисалдатып айтып коюшубуз керек. Биринчи аялы шариятты түшүнүү менен кабыл алып, экинчи, балким үчүнчү аял алууга күйөөсүнө уруксат берип, күйөөсү 3 аялына тең үй жай менен камсыздап, 3 аялынан тең төрөлгөн бала чакасынын азык түлүгү, ок аташы, анан бала бакча, мектеп окууларынын төлөмдөрүнөн баарын камсыздап, адилеттүү мамиле кылганга аракеттенген мисалдар дагы бар экен. Түгүл жубайлары, бала чакасы менен өз ара катташып кадимкидей, урушпай, талашпай, анан ошо бири-биринин уул кыздарын карашып дегендей, бири-бирине жөлөк таяк болушуп, оокат кылган ушундай бир учурлар дагы бар экен. Мындай мисалдар эми көп эмес, өтө сейрек, бирок бар экендигин ачык айтып белгилеп коелу. Эми кыскасы жалпылап айтканда, бирден көп аял албоо керек деген мыйзам барбы, жокпу? Адамдардын реалдуу жашоосунда акыбал ар кандай экен да. Биринчи аялына билдирбей бир нече токол менен жашап жүргөндөр бар. Анан анысы билинип калып, үй бүлөдө чоң чатак чыгып, үй жайы, мүлкү жок, алименти төлөнбөй талаада кор болгон аялдар аз эмес. Жана бүт бардык тарап мунасага келип, экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү менен өз ара катташып жашап жүргөн шариятчылдар дагы бар экен. Кээ бир эркектер бар. Таянганы Куран, шылтоосу аялга, мисалы үчүн айтат экен, 4 аялга чейин алса болот деген жанагы маанидеги аятты, Курандагы аятты мисал келтирип, бирок анын түпкү маанисин түшүнбөй, балким түшүнсө дагы аны аткарбай, биринчи аялдын үстүнө экинчи, үчүнчү кылып аялдарды катырып алат дагы, анан аялдарынан мүлк жагынан, шарттарды түзүү жагынан, мамиле кылуу жагынан адилеттүү бол деген Куран дагы ушундай талапты эч сакташпайт. Тагыраак айтканда, сактоо колдорунан келбейт. Аялдардын ортосунда чайналып, же бар эмес, же жок эмес, өзүн да кыйнап, баягы бир нече аялдарын да кыйнап, бала чакасын болсо чүнчүтүп, психологиялык жактан, моралдык жактан, жоопкерчиликти ала албай, бага албай, жүдөп какап жүргөн эркек тырмакча ичиндеги таксырлар дагы бар. Бул бир жагдай. Анан күнөө эркектерде гана эмес, кээ бир аялдарда дагы бар. Кыргызда бир сөз бар го, кунаажың көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деген. Таптатынакай, ынтымактуу жашап аткан үй бүлөнү бузуп, эркегин азгырып, айрыкча байлыгы бар, мүлкү бар эркектин тилин таап, түгүл жанагыдай окутуп коймой, кара дуа, кара магия, сыйкыр жасатып, аялы менен ажыраштырып тынган, күйөөсүн каратып туруп тартып алган кыйды бир аялдар жок эмес. Муну аялдын аялга кылган кыянатчылыгы деп коет. Бул дагы бир жагдай. Светтик мыйзам менен деле иши жок, шариаттык мыйзам менен деле башын оорутпаган, бирок аялынын көзүнө чөп салып жашаган зынакор эркектер бар. Күйөөсүнө билдирбей башка эркектер менен мамиле түзүп,
ойноштук кылып жүргөн, көңүлдөштүк кылып жүргөн зынокор аялдар дагы бар. Эми муну напси деп коет. Напси аялда дагы бар, эркекте дагы бар. Светтик тыюу болобу, шарияттык тыюу болобу, аны аттап өтүп, кыйгап өтүп, бузук жолго түшүүнүн бир жүздөгөн, миңдеген жолдорун таап ала беришет экен. Кээ бир эркектер, кээ бир аялдар. Ары жагынан түбү чириктер, тамыры бузуктар, Кудай өзү эле туура жолго салбаса, андай түбүнөн оңолбостор бузук жолго, шайтандын жолуна түшкөн экен. Аллахтын сөзү эсептелинген Куранда жараткан өзү бирден көп 4 аялга чейин алууга уруксат берип атат го. Эрнис, сен Аллахтын сөзүнө каршы чыгасыңбы? Ошондо деп манипуляция кылып мага комментарий жазгандарды мен окудум. Биринчиден Аллахка жана анын сөзү Куранга каршы чыккан жокмун. Мен көп аял алууга уруксат берген аятты туура эмес түшүнүп, өзүнүн пенделик напсисине ылайыктап туура эмес колдонуп жүргөн эркектердин жана ошондой эле аялдардын жашоо образына каршымын. Инсанды Аллах жараткан. Ал инсандын эркек менен аялдын табияты кандай экенин эң жакшы билет. Ошондуктан Курандагы 4 аялга чейин алуу боюнча аят дагы жөн эле жашоону оюнчук кылып ойнош үчүн чыгарылган аят эмес. Муну жөнөкөй айтканда, колунан келгендерге, бүт жагынан адилеттүү боло алгандарга бир нече аял алганга уруксат деп атпайбы? Колунан келбегендерге эмес, колунан келгендерге. Калп эле ислам динине кирдим деп коюп, бирок динди жүрөгүнө киргизбеген мусулман болмуш эркектерге сырткы формасында сакал мурут коюп, теспе кармап, эл көрсүн үчүн намаз окуп, эл көрсүн үчүн ажылыкка, умрага барып, чынында эркектик сексуалдык кумарын кандырыш үчүн гана бир нече аялга нике кыйдырып, бирок аларга адилеттүү, калыс боло албай, ал жубайларын, бала чакасын татыктуу бага албай, аларды бакмак турсун өзүн өзү эптеп багууга шайы жок, алимент төлөбөй качып жүргөн, тапкан мүлкүн, байлыгын аялдарына калыс тең бөлүштүрбөй сыздаткан, ар бир аялдарына жүк болуп, алардын тапканы менен жан багып жүргөн мусулман болмуш эркектер көп аял алуу деген сөздү сүйлөбөй эле койгону туура. Андайлар бир аялдын баркына жетип, ошо бир аялга адилеттүү мамиле жасап, бир аялды жана ал төрөп берген уул кыздарын адал мээнет менен багып алууга чамасы жетсе, ошонун өзү коомго жана ошол эркектин акыретине кошкон чоң салымы. Эми дагы бир маселе туугандар. Көп аял алуу маселесинде эркектер болобу, аялдарбы, жашоодо кабылган жекече ызасын, жекече таарынычын бүт жалпы эркектерге же бүт жалпы аялдарга жаба салып жек көрмөй деген нерсе бар экен бизде. Эркектин баары жеке кумарын гана ойлогон, көп аял алгысы келип, кыздан, аялдан көзү каткан бир туруксуз, үй бүлөнүн кутун качырган ойнок немелердей көрүшөт эркек аттуунун баарын. Аялдан запкы көрүп, бир аялдын кемчилигинен жапа чеккен кээ бир эркектер бүт аял затын жек көрүп, аял жаман, аял арамза, аял шуркуя деп бир беткей сындаган мисалдар бар. Мен муну айтуу менен эмне демекчимин? Баягы кемигинде дагы, керкисинде дагы бар деген сөз бар го. Аялынын үстүнө аял алып, балдарын бакпаган, чет өлкөгө жумуш издемиш болуп кетип калып, ошол бойдон жок болуп кеткен, бала чакасы бар туруп, эч алардан кабар албаган эркектер аз эмес. Аялын канча жылдар бою кордоп, сабап, тепкилеп, атүгүл өлтүрүп койгон эркек сөрөйлөр чыгып атпайбы? Үй бүлө деген аманатты ошентип талкалап аткан эркектер бар. Башкасыго башка шарият жолун айтып, элге баян айткан кээ бир бар эмес, кээ бир
молдо чалыштарды билем. 2, 3, 4төн аял алышат. Анан жанагындай баяндарда аялдын акысын, аялдын укуктарын күйөөсү аманат катары коргош керек деп хадистерден кошуп мисал кылышат. Бирок өздөрү ошол үй бүлөсүндө аялдарына калыстыгы жок. Мамилеси начар экенин эл биле бербейт. Ошол кезде, ошол эле учурда медалдын дагы бир тарабы бар, экинчи жагы бар дегендей, күйөөсү канча тытынып аракет кылса дагы, ошол мээнеттенип тапканына ыраазы болбогон, такай эле күйөөсүнөн наалып, жекирип, анысы аз келгенсеп башка бир эркектер менен тымызын, зына, ойноштук кылып жүргөн, башка үй бүлөлөрдү бузуп жүргөн аялдар дагы жок эмес. Үй бүлөнү ошондой эки жүздүүлүгү менен талкалаган аялдар дагы бар экенин айта кетүү калыстык болот. Көп аялдуулукту мыйзамдаштырууну жактаган позициядагылардын көбүрөөк айткан аргументтеринин жүйөлөрүнүн бири, кыргыздын кыздары, аялдары четтен келген тиги кытайлар менен, башка ушу чет өлкөлүктөр менен никесиз эле, анан жанагындай зына жолдор менен мамилелешип жүрүшөт. Ушу жакшыбы? Кыргыздын кызы башка улуттун өкүлү менен никесиз байланышта болгондон көрө дешет. Кыргыздын эркегине экинчи, үчүнчү, 4-чү аял болуп турмушка чыкканы бул кыргыздын генин сактаганга, кыргыздын санын көбөйткөнгө деле жакшы го дешет. Мындай карасаң туура. Анан дагы кыргыз эркектери кыргыздын кыздарын чет өлкөлүктөргө бербей, экинчи, үчүнчү, 4-чү аял кылып алып, аны мыйзамдаштырып, шариаттык нике менен дагы бекемде үйлөнүшсө, бакса, аялдын социалдык статусу болот. Балдары атасыз деп аталбайт. Бул кыргыз аялдарынын чет өлкөлүк келгиндерге же шектүү зына мамилелерге азгырылуусун азайтат. Анткени аларда материалдык, моралдык таянычы пайда болот дешет. Көп аялдуулукту жактоочулардын көбү. Бирок бул аргумент канчалык салмактуу сезилбесин, анын ишке ашуусунда чоң тобокелдик бар, менимче. Ал эмне үчүн? Ал баягы эле жоопкерчилик. Жоопкерчилик маселеси. Эгер кыргыз эркектери экинчи аял алып, бирок андан пайда болгон балдарга татыктуу тарбия, билим берип, бутуна татыктуу тургуза албаса, анда сан жагынан көбөйгөнүбүз менен сапат жагынан билимсиз, жакыры болсок, караңгы болсок, анда кандай болуп калат? Үй бүлөдөгү 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү аялдардын ортосундагы жанагындай ызычуулар, кагылышуулар, балдардын ошону көргөндөгү психологиялык акыбалдары, анан 1-чи үй бүлөнүн бузулушу, бул эми чынында коомдогу агрессияны күчөтөт. Ушулар күйгүздү го, 2-чи аял, 3-чү аял деп ушу молдокелер, сакалың өрттөнгүлөр тажатты го ушулар деген ушундай бир терс түшүнүп жана түшүнбөгөн терс реакцияны пайда кылып атат да. Кыргыздын генин сакташ үчүн кыргыздын уулдары, жигиттери кыргыз кыздарына гана үйлөнүп, кыздарыбыз чет өлкөлүктөргө турмушка чыкпасын деген ниетте кыргыздын келечегине күйүүлөр, күйүп жануулар болуп жатканы менен, бүгүнкү күндө биздин кыргыздын уулдарын карасак, Африкага чейин барып түгөй таап, үйлөнүп атканы бар. Кээ бир кыздарыбыз чет өлкөлүк башка улуттагы жигитти жактырып, сүйүп, анан өзүбүздү мынау Бишкекке, Кыргызстанга алып келип, жанагындай чоң тойканаларга алып барып, куттуктатып, сүйлөтүп, кайын журту кошо келип, анан тиги кыздын дагы ата-энеси кошо алкоолорду айтып, куттуктоолорду айтып, бата берип аткан учурлар дагы бар да. Ошондо ошо кыздардын тандоо укугу, жигиттердин тандоо укугу, өз жашоосуна өзү ээ болуу укугу
эрки кандай болуп калат ошондо? Сен кызым бай, колунда бар, бизнесмен, ушу сени колдоп жөлөйм деген түрккө, арабка, оруска, кытайга, немиске же америкалыкка алар 1000 эсе сүйөм, күйөм, сени колума көтөрүп алам деп айтса дагы турмушка чыкпа кызым. Андан көрө ушу эптеп септеген жакыр болсо дагы, жалкоо болсо дагы, колунда жок болсо дагы, же болбосо мейли ушу колунда бар, бай болобу, кыргыз эркектин экинчи, үчүнчү, төртүнчү аялы болуп эрге тие бер. Ошондо кыргыздын кээни сакталат, саны көбөйөт деп мындай кантип айтасың? Эми айтып коюшуң эле, бирок маселе уулуңдун же кызыңдын эрки бүгүнкү могу ааламдашкан интернеттен бүт ааламдагы болуп аткан окуяларды, жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү кызың дагы, балаң дагы окуп атат. Ошо коом менен бирге, аалам менен бирге өсүп атат, жарышып өнүп атат. Ошондо кандай болуп калат алардын эрки? Макул ата, макул апаке дейби? Бүт улуттар адам атанын урпактары экенин эске алганда, уул болобу, кыз болобу, чоңойгондо тандоо эрки мындай бир алардын өздөрүндө болоорун, эми ата эне катары насаат, кеңеш берүүгө акылуу болгонубуз менен, бирок кантип ким менен жашоо керектигин мындай таңуулай албай турганыбызды дагы бир калыс эске алып коюш керек деген ойдомун. Анан эми сөздүн нугун биз сөз кылып аткан көп аялдуулук маселесине бурсак, светтик мыйзам жагынан алсак, бир эле аял менен жаша, бирден көп аял алып жашасаң, ал деген кылмыш. Кылмышың үчүн мыйзамдын астында жооп берип каласың. Мындайча айтканда камаласың деп атат мамлекет. Мамлекет ошентип атат. Мамлекеттин мыйзамдык позициясы. Светтик өлкө болгонубуз менен биз деген мусулманбыз го. Биз деген ислам дининдебиз го. Ошо Куранда көп аялдуулукка уруксат берилген го деген логика менен карасак, ошол Куранда көп аялдуулукка кайсы бир шарттар менен уруксат этилген күндө дагы адилеттүүлүк калыстык критерийине басым жасалып айтылып атат ошо Куранда дагы. Курандагы Ниса сүрөсүндө, аялдар деп аталган сүрөдө 3 аятта эгерде дейт, жетимдердин акысына кол салуудан корксоңор дейт, анда өзүңөр каалаган 2 же 3 же 4 аялга үйлөнгүлө. Эгер алардын арасында, ошол 2, 3, 4 аялдын арасында адилеттүүлүк кыла албай калам деп чочуласаңар, кооптонсоңор, корксоңор, анда бирөөнө гана үйлөнгүлө деп турат ошол аятта. Көрдүңөрбү? Мунун мындай маанисине, түбүндөгү маанисине үңүлүп көрдүңөрбү? Адилеттүү боло алсаң гана 2, 3, 4 аялга чейин алууга мүмкүн деп атат. Адилеттүү боло албасаң, бирөө менен жаша деген маани айтылып атат ошол Курандагы аятта. Жанагы көп аялдуулукка нааразы болуп аткан аялдар катмары эмне үчүн нааразы? Алардын нааразылыгынын себеби эмнеде? Анткени кээ бир баатырларыбыз тырмакча ичинде биринчи аялды алып, аны ара жолго таштап, экинчисин, аны жарытпай үчүнчүсүн, аны дагы арасат калтырып, төртүнчүсүн алган ошол кээ бир эркектер ошол бүт аялдарына адилетсиз мамиле кылат. Кээ бирлери аларды үй менен камсыздоо, ошол аялдарынан төрөлгөн балдарды багуу, окутуу, кийим кечек менен камсыздоо жагынан адилетсиз мамиле жасалат. Анан эмне болот?
албетте аялдар чырылдашат. Сен мени аялдыкка алам дегенде сүйөм, күйөм, баарын алып берем, сен жашооң соп-сонун болот, бала чакаңды да камсыздайм, баары сонун болот деп айтпадың беле? Эми анын бири жокко дешип, ошол аялдардын чырылдашканынын деле жүйөсү бар да. Эң эле мындай баягы таалуу жери экинчи аял болобу, үчүнчүбү, төртүнчүбү мамлекеттин расмий эсебинде ал үй бүлөлөр жок деп саналат. Жок алар. Жыргатам, куунатам деп убада берген күйөө экинчиси менен, үчүнчүсү менен же төртүнчүсү менен кийин кокусу эми турмушта ар кандай болот да. Ажырашчу болсо ал аялдардан төрөлгөн бала чакасын ошол күйөө мындай моюндабаса, меники деп расмий түрдө. Анда жанагы мүлк маселеси чыгат да. Ошол мүлк маселесинде балдары эчтемеге ээ болушпайт. Мындайча айтканда мамлекеттик мыйзам ал экинчи, үчүнчү же төртүнчү аялдарды бала чакасы менен кошуп, мындайча айтканда коргобойт. Анткени алар мамлекеттин эсебинде жок. Никеде жок. Себеби алар расмий кагазда жок адамдар. Бул дүйнөдө түп орду менен жок үй бүлөлөр. Юридиканын тили менен айтканда. Ошондуктан светтик өлкөнүн мыйзамдары менен эмес, шарияттык мыйзамдар менен баш кошкон экинчи, үчүнчү, төртүнчү никелердин токтоор станциясы, аялдамасы, остановкасы, келер поезди акырында ошондой жакшы эмес болуп калууда. Көбүн эсе ошол байкуш шордо аялдарыбыз кор болуп калууда. Алардын чырылдашканынын дагы түпкү бир жүйөсү, себеби бар деген сөз. Ушундай ойлор айтылды. Бул менин жеке өзүмдүн субъективдүү жеке пикирим. Мен ушул YouTube'дагы блогумда козгогон тема боюнча кандай ойдосуңар, кандай пикирдесиңер, жазгыла, ойлоруңарды айткыла. Мен сөзсүз ал комментарийлерди окууга аракет кыламын, окуймун буюрса. Анан каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Анан жанагындай моундай жакты деген белгини басып койсоңор, бул деген сөз мени жакты деп сөзсүз жактыргыла деген сөз эмес. YouTube'дун ошол платформасында канчалык ошону баскан сайын башка адамдар дагы ошол видеону, ушул блогту ошончо көп адам көрөт экен да. Анан ушул дагы бир сураныч сиздерден. Комментарийлерди окуганда ушунчалык ар кандай жаман сөздөрдү колдонуп, уят сөздөрдү колдонуп, өтө бир кишинин аброюна асылган сөздөрдү айтып, ушул комментарий жазгандар, кээ бир комментарийлер жакпаса аны сөгүп кагып, эркектин аялдын жыныстык мүчөсүн кошуп айтып, баланчаны же, түкүнчөнү же деп ошондой айткан пикирлер дагы болот экен. Бул деген билсеңиздер, билип билбей, түшүнүп түшүнбөй бирөөнүн акысына кирүү деген сөз. Бул деген адепсиздик деген сөз. Ооба, сын айтылыш керек. Кайсы бир пикирлер болсо, кайсы бир ойлор болсо, ага кошулбаган, аны менен макул болбогон жагдайлар да болот. Бул нормалдуу. Бирок ошол макул болбоону, каршы болууну адамча тил менен, мейли ачуу эмоция менен, бирок мындай абройго, адамдык беделине шек келтирбей билдирсе болот туугандар. Ошон үчүн кандай теманы айтпайлы, кандай теманы козгобойлу, мындай бирөөнүн акысына кирбей, жаман сөз айтпай эле сын билдирсек болот. Анткени ар бир айткан сөзүбүз үчүн, ар бир жазган сөзүбүз үчүн жооп берилчү акырет күн бар, сурак күн бар, соттоочу күн бар. Анан жөндөн жөн эле ушу жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү жазып алып туруп, ошол жазган тарап
менен кийин акыретте жолугушуп, алардын топтогон күнөөлөрүн өзүңөр алып, өзүңөр топтогон сооп иштерди, жакшы иштерди аларга берип, кийин акыреттин күнүндө, сурак күнүндө өкүнүп жүрбөңүздөр. Ошондуктан деги эле ушул блогдо, ушул көрсөтүүдө гана эмес, мындай бир турмушта, интернетте, соц тармакта мындай сөз жазганда, комментарий жазганда абайлайлы, этияттайлы деген ушундай бир кеңешти айтып кетмекчимин. Аман болуңуздар. Жараткан Аллах Таала ар бирибизди туура жолдон, акыйкат жолдон адаштырбасын. Бар болуңуздар.